Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар. Атамекен партиясын дагы бир жолу ишенип, колдоп бергениңиздерге жоң рахмат. Биз эч качан сиздерди уят кылбайбыз. Сиздердин добушуңуздар туура берилгенине, туура колго түшкөнүнө ишенсеңиздер болот. Сиздерге жоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу Атамекен партиясынын талапкерлери. Биз сиздер менен эң ынтымактуу, эң эффективдүү шайлоо кампаниясын өткөрдүк. Аз акча кетирип, чоң эффектке жетиштик. Иликтөөлөр боюнча биз алдыңкы лидерлердин группасында куйругулаш бара жатканбыз. Бирок фальсификациянын, административдик аралашыштын, финансылык басымдын жыйынтыгында биздин добуштарыбыз урдалды, өкмөттүк деп аталган, бийликтик деп аталган партияларга добуштар кошулду. Ошондуктан сиздердин жеңиш бүгүн колубузга тийген жок. Атамекен партиясынын кандидаттары активдүү иштеп, эң көп жолугушууларды өткөрүп, эң ынтымак болуп, социалдык тармактарда өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтып, эл менен байланыш түзүп турду. Элдик пикир ар дайым Атамекен тарапта болуп, кайсыл партия өтөт десе, саналган партиялардын арасында сөзсүз Атамекен болуп турду. Мен угуп турган партиялаштар да, жөнөкөй шайлоочулар дагы бул оюмду мен тастыктай алышат. Урматтуу кандидаттар, күрөш бүтө элек. Сиздердин алган добуш жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт деп мен ишенем. Шайлоо канчалык жыйынтыкталбасын, сиздер өз граждандык позицияңыздарды көргөздөңүздөр. Сиздер ар кандай деңгээлде лидер экениңиздерди далилдедиңиздер. Биздин кандидаттардын алды 3-4 жолу катышып, депутат болбосо дагы катышып жүргөн кандидаттарыбыз бар. Булар алардын принципиалдуулугун, туруктуулугун, өжөрлүгүн, эң негизгиси мандат бийлик үчүн эмес, идея үчүн күрөшкөндүгүн, партия үчүн күрөшкөндүгүнүн далили. Мына ушундай адамдар Кыргызстанда арабызда көп болсун. Ошондо гана Кыргызстанда өнүгүү болот. Дагы бир жолу, урматтуу шайлоочулар, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу, урматтуу кандидаттар, силер менен сыймыктанам. Аман болуңуздар. Millet, namus, Атамекен!